Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү темабыз акча которуулар туурасында болмокчу. Бүгүнкү күндө Орусиядан Кыргызстанга же болбосо Кыргызстандын ичинде бири-бирибизге акча жөнөтөбүз. Бул дүйнөдөн ахиретке кантип акча жөнөтсөк болот деген туурасында бир окуяны айтып өтөлү. Осмон падышачылыгынын учурунда 3 баш Хамза аттуу атактуу алым болгон экен. Ал киши акчасын коромжу кылгысы келбей, атка минбей, жөө басып, эски чапан, эски көлөчүн жаңылабаптыр. Ошентип өмүр кечирип көп байлык жыйнаптыр. Аны дайыма эски-үскү кийимчен жүргөнүн көргөн айылдаштары акчалуу молдо деп койчу экен. Акчалуу мурза күн келип чогулткан акчасына Фатих Карагумрук деген жерге 3 баш атындагы медресе, 3 баш атындагы мечит салдырат. Алымдар жана үйү жок кембагалдар жашай турган далистүү бөлмөлөрдү курдуруп ишке киргизет. Элдин баамында акчаны жандан артык сүйгөн молдонун бул жигердүү камкордугу көпчүлүктү таң калтырат. Айрымдары тартынбай сурайт: "Молдоке, сиз акчаны жандан артык көргөнүңүзгө карабай, ушунчалык көп суммадагы чыгымга кантип батындыңыз?" дейт. Мыйыгынан жылмайган молдо ушундай маңыздуу жооп узаткан экен. Кадырман замандаштарым, силер туура айтып жатасыңар. Мен акчаны абдан жакшы көрөм. Ошондуктан анын бул дүйнөдө калып кетишине көңүлүм түтпөдү. Өзүмдөн мурда акчамды ахиретке жөнөттүм деген экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул окуядан биз өтө чоң сабак алышыбыз керек. Бул дүйнөдө акча, байлык жыйноо жана кичинекей курсагыбызды ар түрлүү тамактар менен тойгозуу менен гана алек болбостон, ахиретти дагы унутпайлы. Ар бир жан өлүм даамын татуучу. Бул кыска жашоодо бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ахиретте ар бир пенде соопко муктаж болору турган сөз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.